İlgeri bir akılman карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасынын айткан акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам тобулгунун жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарынын баарын чогултуп алып: "Кана, балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бул тобулгуну ушу тобу менен сындырып көргүлөчү" деп байланган тутамды карматты. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашты. Бооланган тобулгуну эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип: "Эми, балдарым, бирден сындырып көргүлө" деди. Балдары бирден тобулгуну ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып жыргап калышты. Ушул жерде да сен мен деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып нускалуу сөз баштады. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз тобулгудай чарт-чурт сындырып коюп кете берет. Ал эми бооланган тобулгудай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара да албайт. Мына аны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдиктүү болсоңор, ошончолук зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтарым ушул, балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла" деп карыя сөзүн бүтүрөт. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдары атасынын айткандарын эстеп, акылга келип, бирдиктүү оокат кылышып, касташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо бей-бечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен.